Устаз, университетте достор, тааныштар бар. Алардын кээ бири кыздар менен жүрөт. Кылып жаткан ишин арам деп аларга айта албай жатам. Бирок жүрөгүм менен жек көрөм. Аларга кантип айтып түшүндүрсөм болот? Кылып жаткан ишин жаман экенин айтпасам, күнөөкөр болуп калбайм. Мен кимнин мункар. Кимиңерсиздер бир мункарды көрсө, арам иш, туура эмес иш болуп атканын көрсө, фальюгаййирху бияди, аны колу менен токтотсун. Ва иллам ястати, колу менен күчү жетпесе, фабилисани, тили менен айтсын. Бул арам, кылган иш жаман, акыбети жаман, жакшылык менен бүтпөйт. Ва иллам ястати, тили менен дагы эгерде айта албаса, фаби калби, жүрөгүнөн ошону жек көрсүн. Ушу жүрөгүнөн жек көргөн далика адафул иман, имандын эң алсызы деген да. Жүрөктөн жек көр. Андан төмөн иман жок экен да. Эгерде жүрөгүңдөн дагы жек көрө албасаң арамдычы, анда туган жакшы эмес. Анда иман жок болуп калат. Демек эң биринчи кол менен бұл бүгінгі күндө мамлекет, бийлик арам нерселерди көрүп аткандан кийин күч менен токтотуш керек. Токтот мына. Болбосо камайбыз. Мындай арам нерсени көрүп атканда. Бул жоксо сиз өзүңүздүн бала чака үй менен аны колуңуз менен токтото аласыз. Болбосо жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу тил менен айтыш керек. Тил менен айтыш керек. Буга дагы болбой кээде ушундай копо болуп калды. Эгерде тил менен айта турган болсоңуз, фитне болушу мүмкүн, сизге атырылышы мүмкүн, жабылышы мүмкүн, зыян жетип калышы мүмкүн. Ошол учурда тил менен да айта албай калдыңыз. Жүрөк менен бирок аны жек көрөсүз, анда ал күнөөгө сиз шерик эмессиз да. Эгерде жүрөк менен жек көрбөсөңүз, ошол күнөөгө сиз жасабасаңыз да шериксиз. Устаз, жамаат менен окуп жатканда намазды, эгер адам жамааттын ортосунда болуп, даараты бузулуп калса, эмне кылат? Намаздын бүтүшүн күтөбү? Же адамдардын астынан өтүп кетип даарат алып келеби? Жок, намаздын бүтүшүн кеткенин кажети жок. Даараты жок экени, даарат албай эле намазга туруп алган эсине келип калса, же болбосо ошол намазда, ошол учурда даараты сынып калса, жөн эле мындай белги кылат мындай. Мурдун жаапчы. Мақұл. Ақыры мындан шығып кетеді. Дәрат сынған екен, ал деле тура эле түшүнөт, бала өзү да туура түшүнөт. Барып дәрат алып, кайра кошула берет. Жок, уже дәрат сынгандан кийин саламы жок эле чыгып калды да бул уже. Уже готовый бул. Саламы жок эле чыгып калды. Эчтеке эмес. Саптын алдынан да өтө берет, янында кыскасы чыгыш керек бул. Бул уже дәрат жок, брак болду. Бузулбай. Маған учуп чыгабы, үстүгө көтөрүлүп туруп ана. Кандай кыла албайт да. Баары бул мындай кылганга туура келет. Ошончо карайт, кайсыл жагы азыраак болсо ошол жакка басат. Ал аркадан мындай эми жарып чыккан жакшы эмес. Мындайынан чыгып туруп, эң чекеси менен кетиш керек. Че мындайынан бул чекеси менен. Рухат жок болуп калсачы? Рухат жок болуп калса, бутун шурут керек болгон астынан өтүп кетсе болобу? Акырында мындай кылып турса, сиз да түшүнүшүңүз керек. Кичине мындай кылып турсаңыз өтүп кетсин да. Анан кийин намазда мындай катуу тура берген жакшы эмес. Намазда канатыңарды кичине жумшак кылгыла дейт. Устаз, шым боюнча айтып коесузбу, кызыл ашыктан ылдый кийип, ниетиңде текеберчилик болбосо, боло берет деп атышат. Көпчүлүк намазгандар маани беришпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Алла Таала жек көргөн амалдардын бири исбал, ашыктан ылдый кылуу. Эртеги кыямат күнү Алла ашыктан ылдый кылып, кийимин, шымын сүдүрөп жүргөндөргө рахмат назарың менен карабайт деген. Ошон үчүн ашыкта болуш керек. Бирок эгерде бул ашыктан ылдый текеберленген болсо, анда бул харам. Ашыктан ылдый бир текебери жок, бул макруба.
жөндөн ата ниети деле жок эле, бирок кээде эми шымылдыйраак болуп калат да. Ага макруh дагы эмес. Түшүнүктүүбү? Эгер сууктан болсочу? Ал хажат макруh эмес, иштеке болот. Жакшы эле. Аялдарга иштеке болбойт. Бул только эркектерге. Сіз чуагачы түшүндүрүп бердилер. Арабияда ысык да. Анан баягы ылдый түшүрүп алып, текебер билен жүрүшчү дейт да. Ошого Алла Таала ошентип өкүм түшүргөн дейт да. А бизде буякта суук да. Сууктан эмне ачып жүрсөң, ден соолук болот да. Носкиден экөөнү кийип койгула. Шымды ордунда эле коюп коелу. Бизде иши нече могу Сибирь жактагыларчы? Туура эчтеке эмес. Аляска жакта. Баягы негизи ошол Абу Бакр Сыдык разияллаху анху деле шымылдый болуп калчу экен да. Ридасы. Атайлабай. То есть изары деген атайлабайт эле. Ага анда эч кандай эмес жок. Атак пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү мутлак. Сибирь Антарктида айырмасы жок. Кайерде болсун дагы бар этекташ керек болот. Ичине. Себеп андан бери азыркындай жулулук немелер кийип алсак болот, иштеке эмес. Атак ошол шым боюнча, изар боюнча айткан келген, сарахаттан келген да. Этияттык жарыш. Азыр айткандай текеберлик болсо харам болуп калат. Кош көңүлдөн ошентип эле жүрө берсе макруh болуп калат. Бирок кээде атай ниети жок эле ылдый болуп калса макруh да болбойт. Мынтип түрүп алат го. Бага элегенчи. Эчтеке болбойт. Бир жака түрүп алат го. Ошон чуагачы мынтип айтканда, кийим зикир кылат, мындай жайып алып оккан жакшы деп айтат эле да. Атомы түрүп койсоң, кийим зикир кылган кыйыныраак болуп калат деп түшүндүрөт эле да. Аны билбедим. Ихсан кооперативден турак жай алса шарият жол береби? Азыр Кудайга шүгүр. Бул Ихсан кооперативи ада шарият принцип каржылоолор менен иштеп атат. Турак жай алса болот. Азыркы убакта мамлекет тарабынан ипотека жана дыйкан фермерлерге берилген кредит алса болобу? Ислам принцип каржылоолору менен болсо болот, болбосо болбойт. Устаз, менин суроом, мындай чачты модельный кылып өстүрсө болобу? Эки четин бир аз алдырып, үстүн бир аз калтырып койсо болобу? Алланын алдында барганда чачыңды эмнеге кантип өстүрдүң деп күнөө болбойбу? Таразада чач жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бухари шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам аннен казаи. Каза дегени бул мындай. Бир жерин көбүрөөк алып, бир жерин таштап койгонду ошону каза дейт. Мындан пайгамбарыбыз тыюу салган. Бир баланы көрдү эле, бир жеринен көп алып, бир жерин таштап койгон экен, пайгамбарыбыз ошону көрүп айткан, мындай кылгыла. Же алсаңар баардыгын тегиз алып койгула, койсоңор тегиз коюп койгула дейт. Чачтын бир жерин көп алып, бир жерин аз алып, бир жерин кырып, бир жерин өстүрүп калтырып койгон ислам маданиятында туура келбейт. Устаз, мен азыркы учурда автошколада окуп жатам. Эртең экзаменге кирем. Кокус өтпөй калсам сатып алсам болобу? Жок, кайра экзамен тапшырың окуп туруп. Экзаменден өтүп кетсең, кетсин деп дуа кылып коңуз. Дуа кылып койлу барыбыз. Экзаменден өтүп кетсин. Сатып албай эле иш битсин. Эгерде сиз жакшы тапшырсаңыз, дагы эле алар зулумдук кылып жыгып кое турган болсо, анда арга салып берсеңиз болот ошол үчүн. Бергенге арам эмес, алганга арам. Эгерде сиз билесиз, жакшы тапшырдыңыз, бол ошол тыйынчылыгы менен эле сизди так чыгып койду да. Башка да бир нерсени айтып коюп, жоксо да. Анда сиз бул жерге сизге зулумдук болуп атат, сизге зулумдук кылып атат. Ошолорду берсе болот да. Мен быйыл эле окууну бүтүп айылдан келдим. Куран окуганды үйрөнгүм келет. Жана орусча дагы жакшы билбейм. Кантип кайсын жерден үйрөнсөм болот? Кеңешиңизди берип коесузбу? Мына бул жерге келиңиз. Мечит машалла, дамыналар бар, карылар, имамдар бар, окутуп турат иншалла. Устаз, Салих компаниясынын сэндвичтерин жесек болобу? Халал деген жазуусу бар, кээде жеп коем дейт. Салих компаниясы муфтияттан сураңызчы муналарды кандай экен. Мурда биздин учурда где-то бир
3 жыл болуп калды го дейм, пандемиядан мурда. Бул немеден өткөн Салих. Муфтияттан өткөн. Өтүп алардын тияк-бияк немелерин, кошмо эмелери бар го, составдарын, тияк-бияк курамдарын неме кылып жакшырып. Азыр бирок сөз кайра сурап коюш керек. Мен 5 мал намаз окуйм, бирок эмнегедир чоң күнөөлөрдү көп кылып алып атам. Тооба кылып, намаз окуп кайра эле күнөө кылып алам. Мен кантип тооба кылам? Канткенди күнөө кылбай таква болуп жашайм. Сизге Алла разы болсун. Таксыр мындай да. Күнөө кылып, тооба кылып, кайра күнөө кылып, тооба кылып, кайра күнөө кылып. Ушул жакшы эмес да. Себеп олку-солку болуп калат имандагы. Чын жүрөктөн тооба кылың. Жана күнөөлөр боло турган жерден сактанын. Анан эң жакшысы 5 убакыт намазды сиз мечитте окуңуз. Кечкурун ар нерселерди көрүп, ар кандай адамдарга барып чогуу жүрө бербей досторду андай. Досторду жакшы тандаш керек. Болбосо арам нерсе жолго тартып кетет да. Аны эртег айтасыз: "Я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халилан." Мага өкүнүч, өлүм болсун. Аттиң паланчаны бекер дос кылган экенмин да. Эмне үчүн? Ошо мени адаштырып шайтандын жолуна салып койду. Ал болбогондо мен бул жаман жолго, арам жолго түшпөйт элем. Лам аттахиз фуланан халила. Бекер дос тутупмун деген Куранда айтат бул. Өкүнүч болот сөзсүз. Кайгы болот. Досунан кече албай, ошо арам ишке барат. Ахиретин бузат. А сен кабырда досуң попробуй келеби сага. Сага жооп бербейт, билип кой. Өзүң жатасың, өзүң жооп бересиң, азапты өзүң тартасың, досуң тартпайт. Бир мисал айтып коеюн достор боюнча. Аллах акбар. Бир ушундай достор чогуу арам иш кылат экен да, хикаят да. Баары буздук иш кылат экен дагы. Арасында бирөө өлүп калыптыр. Алдын. Аны көмүшкөн, кийин беркилер, деп анан кой. Тооба кылбасак болбойт деп тооба кылып, давачылардын колуна түшүп калса керек да. Тияк-бияк алып кетип, кыйнап, ар нерсе кылып атып, 3 күн 4 ай 40 күн кылып адам кылып коюптур буну. Машалла. Анан тооба ыйлап, булар өмүрүнүн аягында аулия болуп, ажыга барып, тияк-бияк Куран окуп. Ахиретке барса, баягы досу дозоктон досторун издейт экен да. Караса достору жок. Чогуу кылбады эле күнөөлөрдү. Ошолор жок да дозокто. Машалла. Каякта деп карасаңар бейиште. Силер каяктан бейиште, мен бул жактан се. Дос, сен өлгөндөн кийин тооба кылганбыз биз. Сен өлгөндөн кийин биз аны баардыгын таштаганбыз. Бул болбогон окат экен. Чүт жерден биз дагы сен шеригиң болуп калайбыз деп. Ошондой дос болуп калып жүрбөйлү. Эртерээк өлүп калып, анан тигилер тооба кылып, түшүндүрө алдымбы? Болот, андай болбойт. Дос болсоң чыныгы, мисалы, ахиреттик дос бол. Имандуу дос бол. Жасалма дос болбой. Шайтан менен алып бара турган дос болбо, чын айтайын да. Чын дос бол, берилген дос бол. Сатпа, кыянат кылба. Жакшылык кылып, кемчилдиги барбы? Учурунда жашырып койбо. Жардам учуру тур, ошондо билинет. Башка кайгы түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө ошондо билинет. Ким дос эмес. Ага чейин билинбейт. Мынандайларды азыр сөзүнөн чыга албай. Биздин аталарыбызды бирөөлөр душман дейт. Мисалы Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков. Манас атабыз ширкпи? Астагфирулла. Жок, ата бабаларга сөз тийгизбегиле. Бардыгы ахиретке кетти. Жакшыбы, жаманбы Алла өзү билет. Жакшылыктарын гана айтыш керек. Биз жакшылыктарын айтканга гана буйрулганбыз да. Мусулмандар, Кудай деген кишилер, ылдый өтө кемчиликтер болсо Алла Таала мээрмин алсын деп дуа кылган көрөк. Экинчиси Манас ата боюнча тууган бул биздин сыймыгыбыз, баатырыбыз. Канча намаз, канча неме. Анан жөндөн албетте Манас атаны пайгамбар кылбаш керек. Кудай кылбаш керек. Ал биз сактай турган, тозоктон сактай турган, жоксо тигиндей кажет бүтүрө турган, бала перзент бере турган эмес. Биздин иншалла, алхамдулилла, эң сыйлаган
сыймыбыз, батырыбыз, улуттук батыр жок. Макул? Умар разияллаху анху Кудай кеткен ғой, бағлақ намазды оқытқанда. Намазда кеткенде. Орозонун кафарасын кармап атып, ооруп калса, айыкканда улап кетеби же башынан баштайбы? Ооруп калган болсо ошондого улап кете берет. Адамдын иши жүрүп же жүрбөй калышында жакындагы адамдын себеби болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Жаманды кесепети тиет бәрібір. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы дос менен, жакшы шерик менен, жаман дос, жаман шериктин мисалын берген. Хадисте келет, жакшы достун мисалы атыр. Магазинге кирсеңиз, атыр албасаңыз дагы кичине атыр жыттанып каласыз да. Жакшы жыт менен чыгасыз. Жаман адамдын, жаман достун аныкы болсо, кузнецтер бар го. Вот, ошол жерге барып отургандай да. Болбоду дегенде чаң. Болбоду дегенде чоккого тийип кетиши мүмкүн. Жаман адамдын немеси жамандыгы тиет ал. Сөз тиет. Банктардагы лизингтердин шариаттын талабына ылайык келе турган жолу барбы? Ал нерсе менен адалдан иш кылса болобу? Болот азымда барып. Мына Экобанкта алхамдулилlah көптөн бери бул боюнча жакшы консультация берет. Ислам принцип каржылоолору менен барып уксаңыздар болот. Фарыз намазды жамаат менен окуп жатканда имам биринчи, экинчи сүрө окуганын ортосунда эки сүрөнү калтырыш шартпы? Мисалы, биринчи рекетте Ан-Наср сүрөсү окулса, экинчи рекетте Ихласты окубай, Фалакты окуш керек болобу дейт. Өзү чоң сүрөлөрдө ортодо бир сүрө калса эчтеке болбойт. Бирок азыр сиз айтып аткандай кичинекей сүрөлөрдө ортосунда бир кичине сүрөнү калтырып койсо, фукаха, биздин алымдар, факихтер айткан алымдар макру деген. Сиз айткан ошо туура эле ортосунда бирөөнү калтырбай, калтырсаңыз экөөнү калтырып окуңуз. Бирөөнү калтырбай. Ида жа насрулла бар го, андан кийин таббатты окуш керек эле. Кул хуаллаху атты окусаңыз болбой калат. Фалакты окуңуз. Бирок оозуңуздан тил чыгып кеткен болсо, атайлаган жоксуз сизчи? Макулбу? Наср сүрөсүнөн кийин Ихласты окуп, атайлаган жоксуз. Сразу ошо күтүлбөстөн Ихлас макруда болбойт. Түшүндүңүздөрбү? Атайлап таштап койгонбу дейт макру болот. Атайлабай калып кеткен болсо макруда болбойт. Биздин үйдө душ, туалет, раковина чогуу. Даарат алып жатканда кээде ичимен даараттын дуаларын айтып алам. Унитаздын капкагы жабык болсо болду, ичинде нажасат агып кеткен болсо деп уктум. Ушул нерсе эч нерсе болбойт деп уктум. Түшүндүрө кетесизби? Бир жерде болуп кала турган болсочу, көп кычалат болбоңуздар. Ошол раковинадан, то есть туалеттин өзүнөн, ошол жерде эмес, кичине бир кадам, жарым кадам мындай туруп, бисмилланы айтып даарат ала бересиз. Бөлүп койсо. Бөлүп койсо өтө жакшы ал. Клёнканы деле мына тартып койсоңузчу, бул алхамдулилlah эң жакшы да. Бирок кээ бир конокко барып каласың. Клёнканы тартанан керейин деп отурасың. Жок, ой. Ар кандай болуп калат. Андай адамдар ушундай учурларда сырттан эле бисмилланы айтасыз, аузу бикамдан хусар хабайс айтасыз, киресиз дагы, анан Кудай кааласа бошонгондон кийин кичине жарым метр жылып бисмилланы айта бересиз, окуй бересиз. Бирок кимде үйдө болсо ушундай экөө бир көптөрө нерсе кетпейт да бул. Азыр сунуштагандай бир клёнка тартып койгонла. А кокус башка жака барып калган болсоңуз, анын жолу ушундай аласыз. Аялдар балалуу болууну пландап, эркек кыз болуусун ар күн санап пландашат. Бул шариятта кандай? Жакшы эле, уулду болойлу, кызды болойлу деп Алла Тааладан перзент сураган. Бул Кур'ан-ы Каримде бар нерсе. Робби хабли мин ладунка зурриятан тойиба. Пайгамбарлар сураган. Пайгамбарлар пландаштырган, бул бардыгы боло турган нерсе жакшы. Динибизде адеп ахлакка даават кылынабы? Жана ага ачык, айкын далилдер барбы? Болсо айтып түшүндүрүп бериңизчи. Себеби кээ бир адамдар адеп ахлакка даават кылынган туура эмес. Өкүмгө буйрукка кылыныш керек дешет. Адеп ахлак деле буйрукта. Адеп ахлак деле буйрукта.
Hazret Umar radıyallahu anh'ın sözü var. Kunu du'atan inallahi ve antum samitun degen. Kunu du'atan inallah ve antum samitun. Sizler Allah Ta'alaga davat kılıçlardan bolğular. Allah'a çakırıcılardan bolğular. Ve antum samitun unçukpay degen söz. Qanday degen? Unçukpay. Biz qancha unçukpay davat kılabız Allah'a? Hadi pahlap. Peygamberimiz Hazreti Umar radıyallahu anh'dan soraganda kayfa bidalik al qanday bolat degende aytkan. Wa bi akhlaqikum. Жақшы мүнөзүңөр менен деген сөз экен да бул. Унчукпай Алла Таалага даават кылуу бул жакшы мүнөзүңөр менен. Бул Hazreti Умардын чакырыгы бар бул. Сону каза орозого жана сүннөт күндөрдөгү орозого бирден ниет кылса болобу? Жо болбой калат. Өткөндө дагы айттык эле. Каза орозого ал таң атаарда мурда саарлыкта ниет кылыш керек. Анан нафил сүннөттөрдү аралаштырып неме кылсаңыздар боло берет. Birinci, dördüncü günler ötkende aytkanımız. Kazaga aralashtirsa bolot. Je kaza, je nafil, je sünnet bolot. Usta siz jönde jaman gümön kılgamın üçün geçirip koyun deydi. Boptur geçirip koyun. Armiyaga barбаса күнөө болбойбу deydi. Je barış gerek. Men aytar elem armiyaga barış. Bul mamleketibиздин kızыкчылыгы. Dinimizdegi bar nerse. İmam namazdan keyin Ayat-ül Kursi'nin başın ün çıgarıp okugandan keyin kalgan ayatlardı içinden her birisi okup zarıldı. Jo imam özü unutup kalmasın dep estetет. Бирок ал жерде мындай дейт да. İmam aytып атат. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Ana barız. La ta'khuduhu андай болбойт. Barız Allahu la ilahe illallah'dan baştan okuş керек. Түшүндүңүзбү? Ооба. Bu bir ayakta imam başını okup, men jarimini okup, eköňü talaş kılbaysa bolup durdu. Çok öyle. Bu her birimiz okuşumuz gerek. Sünnet bu. Ayat-ül Kursi bu en ulu ayat Kur'an'dan. En ulu ayat. Anan keyin dagı aytıp koyun. Her bir namazdan keyin kim Ayat-ül Kursi okup жүрсө, aga beyişke girүүsүnü ölüm gana toskоолдук kılıp turat degen. Ölüm gelse автоматически бешкерек. Ayat-ül Kursi'ni taşlabaş керек. Ustaz atamdın ejesinin bağıp algan kızı menden 2 yaş ulu. Kiçik kezibizden beri eje ini katары çoğoyduk. Al ejem çoğ atamdın ağasının neveresi bolot. Mahram temasın jakşı düşüngöndөн keyin kандай эми мамиле кылсам деп ойлономун. Учурашканда жана негизи эле кандай мамиле кылам? Жакшы мамиле кылыңыз. Мурдагыдан кайра күчөйтүң. Белек-бекче бериң, бирок кармаш учурашып, бирок ал сизден парда кылыш керек. Акылбы? Ал сиздин өзүнчө мындай жалаңбаш тияк-тияк жүргөн болбойт. Бул сиздер махрам эмессиздер, намахрамсыздар. Атак жакшы мамилени кыла бериңиз ал. Бирок сиз баягы эми мындай кучакташкан, учурашкан тияк-тияктар андай эмес. Дин тууралуу тамашалуу ошол эле учурда чындык аркылуу даават кылса болот. Интернет аркылуу болот. Дуа кылып коюңуздар. Аллахым баарыбызга жакшылыктарды берсин. Мен медицинский академия окууну бүткөм. Азыркы убакта практикадамын. Практикамдын пластическая хирургиясына тапшырсам жаңылышпаймынбы? Бул отделенияда имплант жана силикон коюп көбүнчө аялдарга операция жасашат экен. Башка кесип бармасаңыз башка жакшы болот эле. Аялдардан эмес, эркектердин эме ал. Келинчегимдин боюнда бар. Дуа кылып коюңузчу. Жакшы ат тандап бериңизчи дейт. Машалла. Жеңил деп алсын. Аллахым жардам берсин, өзүнө дагы, наристеге да ден соолук берсин. Төрөлсүн, анан кийин ат коёйлу. Дүйнөгө келе берсин дейм. Устаз апам 58 жашта, жалгыз өзүнү умрага жөнөтсөм болбойт. Негизи бир эркек канча аялды өзүнө кошуп умрага алып барса болот. Канча болсо ошонун баарында. 5 эжеңизби кошуп алыңыз. Кайненеңиз 4 алып алың топтон. Апаңыз бар, аны да кошуп алың. 10 кызыңыз алып алың. Башы өзүнчө жарым самолет. Баарына сиз махрам.
Usta жақшы кечиресиз, биздин суроо. Бир тааныш эжебиз бар. Анын 2 үйү бар. Бирөөсүн сатууга койгон. Так, лөлүлөрдөн арынын уюгун сатып алып, сатыла турган үйүнө коем деп, тезирээк сатылсын деп. Машалла, бул ширкпи. Билбейм, мындай болбойт. Алар бир нерсе койсо анда болуп кетет, тигиндей болуп кетет деген. Анан көрөк сиз хажат намаз окуңуз, андан күчтүү дуа, андан таасирлүү дуа жок. Эгер энеси кайтыш болсо, кыздары, бир туугандары жок болсо, баласы өзү жууп кепиндесе болбойт. Башка аялдар бар. Аялдарга жуудуруп кепиндетсин. Аллаху акбар. Мамлекет жемкорлордон өндүргөн акчалар элге айлык пособие, пенсия берилет, ошол акча адалбы дейт. Мамлекеттин өзүнүн бюджетине түшүп, андан чыга турган болсо боло берет. Акылбы? Андан чыга турган болсо боло берет. Хадис бар го. Шейит болсо дагы, эгер карызы болсо бирөөгө бейишке кирбейт деген. Жана дагы бир хадис бар го. Кимде ким акыркы сөзү шахадат келимеси айтса сураксыз бейишке кирет деп. Инсанда бир учурда ушул 2 хадис болуп калса, кайсы басымдуулук кылат? Бейишке кирбегени. Карызы барбы? Бирок келиме айтып жан берсе. Карызы бар, эртеби кеч бейишке кирет. Бирок карызы буну кармап калат. Карызы буну кармап калат. Кайсыл жерде экөө болуп калса, адалдык, арамдык, анда арамдыкка мамиле болот, билип коюң. Түшүнүңүзбү? Ошол жакты каралат биринчиси. Бир эле иш кылсаңыз, сооп дагы, кылсаңыз күнөө дагы. Болду. Ал учурларда туугандар ошо күнөө жагына шарият басымдуулук берет да, буну кылдырбайт. Кайсыл адамдарга жамаат көлбөгө уруксат берилген? Жамаат эмне дейт? Жамаатка келбеген. Кайсы адамдарга жамаатка келбөгө уруксат берилген? Жамаатка эми жагымсыз жыт ооруп калган болсо, же болбосо чеснок, пияздар жеп алган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келбесин деп айткан. Алар жыты кеткенге чейин атак бардыгы эле. Таравих намазынын отуруп окуса болобу? Үзүрлүү болсо болот. Атак бул таравихта суннати муаккада. Жин менен шайтандын айырмасы барбы? Жин бул Абу Шайтан. То есть иблис бул Абу Шайтан. А бул жин деген мен. Бул жиндердин атасы да. Иблис бар го, жиндердин атасы. Бар деп бир оттон жаралган бардыгы. Оттон жаралган. Экөөнүн айырмасы албетте. Жиндер мындай да. Жиндерде мусулмандар дагы бар, кафирлар дагы бар. Оттон жаралды. Бирок көпчүлүгү булар бузуку. Жиндердин көпчүлүгү бузуку. Атак жиндер дагы мукаллаф. Мукаллаф дегени алар дагы ибадат үчүн жаралган. Демек аларда дагы акыл бар да. Алар айвандардай акылы жок эмес, инсандардай акыл бар. Инсан топурактан, алар оттон, ушунча айырмасы. Атак алар дагы ибадат үчүн жаралган. Ва ма халакту джинна вал инса илля ли'абудун. Алла айтып койду Кур'анда, инсан менен жинди ибадат үчүн жараткан. Напси, жин шайтандар адамдын эң чоң душманы. Бирок жакшы мусулман жиндер дагы бар экен. Алар дагы адамдын душманы. Жок, мусулман жиндер душман эмес. Жыланды көргөндө сөзсүз өлтүрүү керекпи? Эгерде ал чагып салсачы, мен жыландан өтө корком. Аны өлтүргөнгө дагы жүрөгүм көтөрө албайт. Качып жүрө бериң. Өзүңүздү биринчи сактаң да, аны өлтүрөм деп дагы анан дамылайт деле аны кайра чактырып алып больницага барып. Достордун мурун кетип калды. Кайсыл жердеги KFC кафелер халал? Билсеңиз дареген айтып койсуз. Кайсы шаарда бардыгында билесиздер го. Кайсы колбасаны халал экенин билсеңиз. Алла разы болсун. Муфтияттан кана убакыт болуп калды. Алла таалам баарыбызга
бекем иман, салих амал кылганга товфик берсин. Аллах